Сиз мага азыр идентификациялык номериңизди, телефон номериңизди, анан паспорттогу ИНН номериңизди жөнөтүп аласызбы? Сизге 15 мүнөттөн кийин 30 000 сом өлчөмүндө кредит түшөт. Акыркы мезгилде санарип алдамчылык виртуалдык валюталар аркылуу каражаттарды мыйзамсыз жол менен которуу көбөйдү. Мындай көрүнүштөр аймактык коопсуздукка коркунуч жарата баштады. Буга байланыштуу акча далдоо жана мыйзамсыз каржылоо сыяктуу кылмыштарга каршы дүйнө жүзү боюнча ар кандай уюмдар чара көрүүдө. Себеби мындай шартта өлкөлөрдүн кызматташуусу жана ыкчам маалымат алмашуусу мурдагыдан да маанилүү болуп калды. Дал ушул максатта Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө өлкөлөр Ысык көлдө жыйынга чогулушту. Бұл жиындын чогулушунун себеби азыр билесиңер дүйнөдө ушу финансылык тараптан каржылардын мындай бир мошенниктерин чыкканын аркасынан ушундай чогулуп бир иш алып барбаса бул жаңгыз мамлекеттердин колунан келчү нерсе эмес. Ушунун алкагында коммунике кабыл алынды. Анан ошондой эле өзүнчө иш чаралар боюнча азыр иш алып барып атышат. Ошонун ичинде кандай бир чогуу иштер жасоо боюнча бир жыйынтыкка келишти. Жыйындын алкагында атайын форум өтүп, анда санариптик технологиялар менен виртуалдык активтерге байланышкан тобокелдиктер талкууланды. Катышуучулар бул тармактагы өлкөлөрдүн тажрыйбасы менен бөлүшүп, мыйзамсыз каржылоону алдын алууда жаңы ыкмаларды колдонуу зарылдыгын белгилешти. Бүгүнкү күндө өзүңүздөр билгендей жаңы финансылык инструменттердин, жаңы мүмкүнчүлүктөрдүн, бүгүнкү күндөгү финансылык капиталдын бүгүн дүйнөнүн бир бурчунда болсо эртең экинчи бурчуна жылып калуу мүмкүнчүлүктөр өтө чоң. Ошого байланыштуу өзүңүздөр билгендей кылмыштуулуктан же болбосо терроризмди каржылоого багытталган акча каражаттарды контролдоо максатында ушул Түрк мамлекеттер уюмунун алкагындагы иш-чараларды күчөтүү жана тажрыйба алмашуу алкагындагы болуп жаткан иштер мындан ары дагы улантылмакчы. Ошондой эле форумдун алкагында эки тараптуу жолугушуулар өтүп, кызматташтыкты бекемдөө боюнча сунуштар айтылды. Мүчө өлкөлөрдүн ортосунда жылдык иш план түзүү, маалымат алмашуу ыкмаларын жакшыртуу жана жаңы механизмдерди киргизүү маселелери каралды. Жыйын соңунда кабыл алынган бирдиктүү документ мындан аркы аракеттерге негиз боло турган башкы макулдашуу катары бааланды. Самое главное, что мы обсуждаем наши... Эң негизгиси биз арам акчаны адалдоо жана терроризмди каржылоого каршы күрөш боюнча сунуштарды ортого салып, бирдиктүү аракеттерди көрүү жолдорун аныктап алдык. Бул платформа регионалдык кызматташуу үчүн абдан маанилүү. Анткени бүгүн талкууланган темалар ыкчам жана чечкиндүү чараларды талап кылат. Бул маселе ар бир мамлекет үчүн өзгөчө актуалдуу экенин баса белгилеп кетким келет. Форумдун соңунда Кыргызстан менен Венгрия жана Венгрия менен Өзбекстандын ортосунда өз ара түшүнүшү тууралуу меморандумга кол коюлду. Бул документтер мүчө өлкөлөрдүн ортосунда туруктуу маалымат алмашуу жана биргелешкен иштерди алып барууга өбөлгө түзөт. Ал эми символдук белги катары ТМУга мүчө мамлекеттердин атынан Ысык көл жээгине эстелик дарагы отургузулуп, бириндик менен түшүнүшүнүн белгиси катары кала берди. Айсана Бактбекова, Мирлан Жаныбеков, ЛТР, Ысык көл облусу. Высокий уровень организации научных форумов.